6-бап бейши. Ушундай суукта калчылдап кайда жүрөсүң? Үшүдүң го? Жемилегендей сүйлөдү. Бейшенин көк муштун болуп тоңуп келген түрүн көргөндө апасы седеп. Тамак да муздап калды. Жылытыш үчүн отту кайра жагыш керек эми. Апасы уулу Сапар жана анын аялынын баласы Керим жатчу оозгу бөлмө караңгы болгондуктан эч ким көрүнбөдү. Көздөрү караңгылыкка күнө түшкөн соң Бейше демейдеги ордунан чыракты алып күйгүздү. Иштер менен жүрдүм да. Кам санабай эле коюңуз. Муздакты эле жей берем, деди Бейше. Бөлмөнүн бурчундагы чоюн мештин үстүндөгү тамак салынган мискейди алып жатып. Ичеги эттен бышырылган кесмени ичип көрүп, апасын жооткотту. Жылуу эле экен. Зарылбек Бишкекке барат экен. Абыл үчүн базарлык ала барганга макул болду. Мен кичинекей мүшөкөз талкан, анан сары май даярдап койдум. Эртең менен эрте жеткирип бериш керек, деди ал уулуна карап. Албетте эне, эртең менен жеткирип берем. Жакшы жаткыла, деп ал чыракты өчүрүп, үйдүн экинчи бөлмөсүнө карай жөнөдү. Уул келинин мамилесин байкаган Седеп ичинен убайым жеп жүрөт. Келини жибек Бейшенин акыркы күндөрү чүнчүп кеткенин, эмне сурасаң эле бар же жок деп бир ооз жооп берип коет деп даттанганын эстеди. Седеп өзү деле уулу ичинен бирдеме бушайман болуп жүргөнүн байкап калды. Бирок эч нерсе деп сурамжылаган жок. Керек болсо өзү айтаар деп тим койду. Адатта ал апасы менен сырдашып калчу. Бүгүн эрте жаткан Седеп катуу уктап кеткен экен. Бейше келгенде ойгонуп кетти. Эми таң атканча уктап көр. Өткөн кеткендерди эстеп, уйкусу умачтай ачылды. 1916-жылы алар Кытайга качаарда Бейше 18-де, Абыл 9, ал эми эң кенжеси Байгазы 4 жашта эле. Ким билет, эгерде Бейше болбосо же ал кечирээк төрөлүп кичинекей болсо, ал апааттан аман калышаар беле, жок беле. Ак кар көк муз баскан ошол ашуудагы төккөн жамгыр күнү бүгүнкүдөй көз алдында. Асмандан түшкөндүн баары эле муз болуп тоңуп жатты. Анан эр болсоң ошол муздун үстүнөн басып көр. Алдыга түшкөн эркектер кимиси бычак менен, кимиси кетмен менен жука музду жарып, арттагыларга жол салып баратышты. Ошондо канчалаган адамдар, малдар жардан кулап, күм жан болду. Эл айдаган малын, жонундагы анча-мынча буюмдарын таштап, өргө тырмышып араң чыгып жатты. Бейше аркан менен арабаны да, атты да тартып алды. Баласынын жаштык куруштугу жана алдуу күчтүүлүгү гана Ак таштан Кашкарга чейинки жолдогу ошол азаптуу ашууну ашканга жардам берген. Жолду катар элдин баарынын көңүлүн көтөрүп күлдүргөн тамашаларычы. Кимди тартып ушундай тамашакөй жана куудул болуп калды экен дейсең? Бирок эне чынында баласы жаштыгына карабай өтө олуттуу ой жүгүртөөрүн жакшы билет. Раматлык Кулманбет баласы ушундай эр жетип келатканына жетине албай сыймыктанаар эле. Кытайда жүрүшкөндө кимдир бирөө ага «Карачы, балаңыз кандай сонун жигит болуп чоңоюп келатат. Эл оозунан түшүрбөй мактап жатышат. Кудайга 1000 мертебе ыраазы болсоң болот», деген. Кулманбет кургур балдары кантип чоңойгонун көрбөй эрте өлүп кете бербедиби? Ал балдар үчүн сөзсүз сыймыктанмак. Абыл быйылкы жайда ак көйнөк, кара шым кийип кычырап келгенде ал уулун дароо тааныбай калса болобу? Борбордон кайсы бир чоң кызматкер келген экен деп ойлогон. Ал да салмактуу ой жүгүртүп, олуттуу тартып, жакшы жагына чоңое баштаганын көрүп ичинен кубанат. Аны көргөн адам 4 жыл мурда борборго кеткен айылдык бала деп эч ойлобойт. Пишпектеги окуусун жакшы аяктагандыгы үчүн аны Москвага окууга жибергени жатышат деген. Бир ай бою окуусу жөндө айта берип, Байгазыга да жугузду окшойт,
Эми ал да аны менен чогуу окууга барам деп кулактын гана кужурун ала баштады. Ал ичинен каршы деле болбосо да, Абыл: "Карачы, кандай бой тиреп чоңоюп калыптыр. Биякта эмне кылмак эле? Андан көрө борборго барып билим алсын" деп апасын көндүрө баштады. Албетте, азыр илимдүү билимдүүнүн заманы, азыр окуй турган мезгил. Балдары билимдүү болууга умтулса, кайсыны колдобой коет? Турмуштан Бейшенин гана жолу болбоду. Жаш кезинде Кашкарга барып, бай катындын үй бүлөсүнө жалданып иштеди. 2 жылдай жалгыз өзү үй бүлөсүн багып жүрдү. Андан кийин аларга баласы менен жибек кошулду. Эмне деген гана азап күндөрдү баштарынан өткөрүшпөдү дейсиң. Ал каргашалуу жылдарды душманына да каалабайт. Кашкарга барган 10 чакты үй бүлө ээн калган кыштактагы ылайдан курулган эски үйлөрдө баш калкалашты. Сыртынан караганда, бери дегенде эле 5 жыл киши жашабаган ал үйлөрдүн көбү адам жашаганга жараксыз болуп калган. Көчөлөрүн жана короолорун ушунчалык чөп басып калгандыктан жолдон өткөн жолоочулар арасынан араң өтүшчү. Жаңы көчүп келген көчмөндөр ал кыштактын тургундары эмне үчүн өз үйлөрүн таштап кетишкенин ошол бойдон билбей да калышты. Жаздын этегинде баргандар жашаганга анча-мынча жарамдуу үйлөрдү ээлешти. Жайдын аягында баардык үйлөрдө кыргыздар эле эмес, качкын казактар да отурукташып калышкан. Жашоочулар арыдан бери ылайдан үй курушуп, кургак чөптөр менен чатырын жабышып, камыштардан, кургак чырпыктардан эшиктерди жасап алышты. Чет жактагы жашоо ошентип акырындап өз нугуна келе баштаганда бир каргашалуу окуя болду. Кытайга ооп келгенден кийин Кулманбетти бир кутурган ит каап алды. Атасынын жанында Бейше турган. Ал итти дароо өлтүрдү, бирок кеч болуп калган эле. Ит диштеп канжалаган бутун сүйрөгөн атасын алып келаткан баласынын элеси азыр да көз алдынан кетпейт. Кулманбеттин өңү боп-боз болуп кеткен экен. Көзүнө жаш, көкүрөккө арман толгон атасы: "Болбой калды окшойт. Кечир мени. Ушундай болуп калды. Бөтөн эл, бөтөн жерде ушундай болгонун карабайсыңбы? Бейше, сен да кечир мени. Эми үй бүлөнүн бүт түйшүгү сенин мойнуңда калды. Сени үйлөнтүп, балдарыңды бир жыттап өлсөм эмне?" деди, көгөргөн ээрдин тиштеп. Седеп күйөөсүн кутурган ит тиштегенине дагы да болсо ишенгиси келбей, баласынан 100 жолу сурап жиберди. Бирок Бейше: "Эне, мен соо ит менен кутурган иттин айырмасын жакшы билем. Иттин басыгы жаман болчу, оозунан шилекейи чууруп турган. Ал капысынан бадалдан чыга калганда атам экөөбүз соо ит эмес экенин дароо байкадык" деп жооп берди. Кулманбет балдары уктаганча карманып жатты. Күйөөсү кара күчкө көңүлү көтөрүңкү көрүнгүсү келгени менен ичинен ызага муунуп атканын сезип жатты. Төшөккө жатканда ал Седепти кучактап бирдеме айткысы келди эле, бирок анын ордуна балдарын ойготуп албайын деп оозун басып эчкирип ыйлаган бойдон эшикке атып чыкты. Артынан анын чапанын алып чыкканда ал дагы эле солуктап ыйлап жаткан экен. Ал анын жанына чөк түшүп отурду да башын ийине жөлөп бекем кучактады. Экөө ошентип көпкө отурушту. "Билесиңби, мага 3 мыкты эркек төрөп берген акылман аял менен табыштырган жаратканга 1000 мертебе ыраазымын. Мен деним сак, оокка ташка тың, татыктуу өмүр сүрдүм деп ойлойм." "Эмне үчүн өмүр сүрдүм дейсиң? Сен дагы көп жашайсың. Сага кыйын болот. Бирок мен билем, сен күчтүүсүң. Баарын жеңесиң. Мен көбүрөөк кыргыз эли үчүн кабатырланам. Кыргыздарды өз мекенине кантип кайтаруу керектиги жөнүндө көп ойлонуп, пландарды түзүп жүрдүм эле, тилекке каршы ал күнгө жетпедим. Кытай жеринде чилдей тарап кетпесе экен деп чоочулайм. Анда эле кайра чогултуш кыйын болот. Биздин арабызда бул ишти ишенип тапшыра турган адам жок. Бейше өтө жаш. Ал эми сенин айтканыңа башкалар кулак салышпайт.
эң өкүнүчтүүсү ошол. Кулманбеттин көрсөтмөсү боюнча Седеп эч кимге жугузбаш үчүн баардык керектүү чараларды көрдү. Ал үчүн өзүнчө идиш аяк бөлүп беришип, жанына балдарды жолотушкан жок. Сыртынан соп-соо көрүнгөн күйөөсү бир жума өткөн соң оору күчөп баратат окшойт. Айылдын четиндеги бош сарайды тазалап койгула. 4 казык жана жоон аркан даярда, деди. Баары даяр болгондо ал өзү барды да казыкты кайсы жерге кагыш керектигин айтып, бекем кирген кирбегенин текшерип бүткөн соң жерге эски төшөктү салып, учу казыкка байланган жип менен колу буттарын бекем байлоону буйрду. Албетте, Седеп буга каршы болду. Бирок Кулманбет өзүнүн айтканын бербеди. Сен түшүн, Седеп. Мунсуз болбойт. Мен жакында өзүмдүн эмне кылып жатканымды билбей калам. Ошондо бир да адамдын алы жетпейт. Мен кутурган иттей көчө кыдырып, адамдардан таяк жегим келбейт. Эң негизи бул илдетти элдин баарына жугузгум келбейт. Татыктуу өлгүм келет, деди ал жалооруп. Туугандары сарайга барышып, алдын ала коштошуп жатышты. Ал: ыйлабагыла, ажал ар кимге ар кандай келет экен. Менин бешенеме ушундай ажал буйруган тура. Кайгырбагыла. Кимиңерди капа кылып таарынткан болсом, мени кечирип койгула, деди. Акыркы болуп Абыл менен Байгазы жанына келди. Ал балдарын өтө катуу тартипте кармачу. Эч нерсе түшүнбөгөн Байгазыны да ашыкча эркелетчү эмес. Балдарына: апаңардын тилин алгыла, ага жардам бергиле, сарсанаага салбай тартиптүү жүргүлө, бири-бириңерди колдоп ынтымактуу болгула, деп балдарына акыл насаат айтты. Ошол күндөн тарта атасынын жанында жалгыз Бейше калды. Седеп аларга тамак даярдап алып келип жүрдү. Алгачкы күндөрү Кулманбет уулуна насаат болсун дегенсип, өзүнүн ата-энеси, бала чагы, өзүнүн катачылыктары жөнүндө ар түрдүү окуяларды айтып берип жатты. Баласы атасынын курсагын тойгузуп, ар кайсы тамашаларды айтып күлдүргөнгө аракеттенет. Кулманбет ошол убакыт аралыгында катуу жип колу бутуна өтүп, канжалатып кырчып кеткенине, жаткан ыңгайсыз экендигине карабай, бир да жолу даттанган жок. Ал эл күткөндөй бошогонго аракеттенип, мушташам деп жулунбады. Бирок акырындап оору жеңип келатты. Бир нече күндөн кийин шилекейин жута албай, оозунан көбүк чыга баштады. Анан дене табы көтөрүлүп чыкты. Бейше нымдалган чүпүрөктү чекесине улам-улам басып жатты. Бирок эч ылаажым болбоду. Ал ит каап алгандан 3 жума өткөндөн кийин көз жумду. Кулманбет өзү керез кылып айтып кеткендей, ага Куран окулган соң анын денесин сарай менен кошо өрттөп салышты. Атасы каза болгондон кийин алардын уруусунан Кулманбеттин Кашкарга келип жайгашкан кыргыздарды дароо эле кайра өз мекенине кайтаруу боюнча баштаган ишин уланткан эч ким чыкпады. Бейшенин атасы тагдырдын жазмышы менен жана коркконунан өз мекенинен ооп келип, ар кайсы жерде убактылуу баш калкалап жүргөн кыргыздарды кыдырып, эгерде ар ким өзү жөнүндө гана ойлонсо, анда андай элдин келечеги жок, деп кан какшап айтып жүрчү. Ушул күндү көрбөй калганы өтө өкүнүчтүү. Ал элдин турмушунда акыркы 10 жылда болуп өткөн өзгөрүүлөрдү көрсө, сөзсүз кубанары бышык болчу. Бейше атасынын өлүмүнө катуу кайгырып жүрдү. Бирок көз жаш төгүп отура турган мезгил эмес эле. Ал басса турса, үй бүлөсүн кантип багам деп баш катырып ойлоноор эле. Көп өтпөй ал качкындардын ичинен биринчи болуп жакын жердеги Кытай кыштагына жалданып иштегени барды. Анын айтуусу боюнча, талаада пияз чогултуп жүргөн бир нече адамдарды көрүп, тил билбеген соң унчукпай эле аларга кошулуп иштей берди. Талаадагы башка адамдар менен бирге баш көтөрбөй кечкештеди. Алар бир маал өзүк жалгаганы эс алышканда да токтобой иштей берди.
Кечинде салаңдаган курсагы бар, жапалдаш бойлуу бир адам араба менен келди. Анын жүрүм турумуна караганда кожоюн көрүнөт. Жанындагылар бейше жакты көргөзүшүп бирдеме деп жатышты. Сөзүн түшүнбөсө да, жаңсыган колу менен ага кошумча жумушчу күч кереги жок экендигин түшүндүрдү да, колуна бир нече пияз карматып, бошсуң дегенсип колу менен жолду көрсөтүп койду. Бирок ага карабай, бейше эртеси да ошол эле талаага кайра барды. Адамдар кайра да өздөрүнүн тилдеринде бирдеме дешкендей болду. Акыры тажагандай кол шилтеп коюшту. Ал кайра эле күнү кечке башкалар менен бирге иштеди. Түш ченде талаадагы жумуштар өзүнөн өзү эле бөлүнүп калды. Кытайлар терилген пиязды боо кылып байлашат. Бейше бир нече боо пиязды талаанын аягына алып барып жыйнайт. Иштин мындай нукта илгерилеп жатканын көргөн кожоюн аны кечээкидей кубалабай калды. Ошентип бейше кетер кеткиче иштеп жүрдү. Кийинчерээк абылды да койчу кылып жалдантып, өздөрү жаңы отурукташкан кыштакта баш паанектегендердин бир нечесине да иш таап берди. Кожоюнга кыргыздарды жана казактарды көбүрөөк иштетип, азыраак акы төлөп бергени жагып жүрдү. Седеп уруу башчымын деп өзүнө өзү шайлап алган Мундузбай жана дагы 2 тууган сөрөйлөрү 5 жашар баласы менен калган жаш жесир жибекти бейшеге алып беребиз деп чыкканда так түйүлүп каршы чыкты. Ал жибектин өзүнө каршы жаман деле ою жок болчу. 30 жаштарга чыгып калган жылдыздуу келин Кулманбетке 2 ат өткөн тууганынын аялы эле. Анын күйөөсү сыркы болуп жүрүп жакында эле каза болгон. Седеп ичинен жибекке боору ооручу. Бирок баласынан 10 жаш улуу экени аз келгенсип, колунда 5 жашар эркек баласы бар аялга баласынын башын байлагысы келген жок. Ошончолук эле аябай бооруңар ооруп атса, өзүңөр алып алгыла. Бага албайбыз деп коркуп атасыңар да. Эгерде мурдагыдай заман болбогондо, баарыңар токол кылып алганга жан талашмаксыңар, деди аларга ачууланып. Мындай ишти аял киши чечпейт, биз айттык, демек болду. Эртең кечинде никесин кыйгандан кийин бейше алардын үстүнө барып жашасын, деп кыйкырды Мундузбай чечим чыгарып. Мен эне катары каршымын. Менин уулум менин сөзүмдү угат. Буга айткан эмне, андан көрө кечинде бейшенин өзү менен сүйлөшөлү, деп Мундузбай кол шилтеди да кетип калды. Саке, сен эмне унчукпай турасың? Эмнеге сен бизге болушуп койбойсуң? Кулманбет тирүү болгондо ушундайга жол бермек беле. Кара муну, кыйын болуп эл башкарып калганын. Андан көрө өзүнүн жаш баласынын мойнуна олтурбай талаага барып иштебейби? Андай кыйын экен, деди Седеп буркан шаркан түшүп. Туугандары кечинде жумуштан келаткан бейшени тосуп чыгышты. Албетте, ал моюн толгоп, макул болбой койсо деле болмок. Мундузбай ар бир эркек өзүнүн уруусунун намысын коргоого милдеттүү экенин белгилеп, кепти алыстан баштады. Кыргыздардын салты боюнча жесир калган аял урук туугандарды уятка калтырып, не бир туура эмес иштерге барбашы үчүн аны жакын туугандарынын бирөөнүн үйүнө ак никелүү аялы кылып кийирип беришет. Мундузбай мени жибекти аялдыкка албасаң, туугандыктан кечип кууп жиберем дейт, деди бейше апасына. Бизди кууп жибергидей ал ким экен өзү? Азыр барып аны сазайын гана колуна берейин. Кечээ эле Кулманбеттин жугундусун жалап жүрбөдү беле? Бүгүн бизди кууганга жарап калыптырбы? Ачууланган Седеп эшикти карай атырылды. Эне, барбай эле коюңузчу, кереги жок. Мен жибекке жардам берип турам, бирок ага үйлөнбөйм, деген бейше эшикке чыккан камданып бараткан апасын чыканактап алды да ордунан кайра отургузду. Ыза болгон Седеп ыйлап жиберди. Апасын сооруткусу келген абыл: "Эне капа болбоңузчу. Жибекке мен да жардам берип турам", деди. "Баары эле жардамчылар. Эмне кылмак элем?" деди ал уулдары чоңоюп, өз алдынча бүлө күтүп кетмейинче урук туугандардын айткандарына аргасыз баш ийерин ойлоп. Алар өздөрү бир бөлмөлүү ала ачыкта жашап жатса да, Седеп нике кыйгандан кийин жибекти баласын алып
биздикине келип жаша деп чакырды. Ошентип алар 3 айдай бирге турушту. Ага жибек менен бейшенин ортосунда сезим оту тутангандай сезилди. Ананчы экөө тең жаш эмеспи? Жибек жашап жаткан үйдү башка бирөө ээлеп алгыча силер ошол жакка бөлүнүп жашагыла деген сунушуна баласы сүйүнүп кеткендей болду. Ошондон бери экөө жакшы эле ынтымактуу жашап жаткансыган. Жибек жакшы келин болуп чыкты. Күйөөсүн сүйүп, кайненесин жана күйөөсүнүн кайын журтун ызааттап сыйлап турчу. Ортодо 2 балалуу да болушту. Ырас. Дегенде экөөнүн ортосунда бир аз түшүнбөстүктөр болуп калып жатты. Бирок алар Кытайдан кайтып келгенден 2 жылдан кийин уулу сапар төрөлүп, үй бүлө ынтымактуу жашоосун кечирип жатты. Ал баласына эмне болгонун түшүнбөй, баламдын жан дүйнөсүнө тынчтык бере көр деп күндө жаратканга жалынат. Ушул ойлорду ойлоп оор үшкүргөн эне жанында уктап жаткан 8 жаштагы небересине карай оодарылды. Аны көргөндө жүрөгү элжиреп, чекесинен сылады. Небере баладан да таттуу болот деген ырас тура. Небереси экөөнүн жаны бирге эле. Ал чоң энесинин этегине жармашып, 1 мүнөт да калчу эмес. Эшикте балдар менен ойноп жүргөндө да маал-маалы менен үйүнө чуркап кирип, чоң энеси ордунда отурабы, жокпу текшерип турчу. Бейше демейдегиден эрте турду. Зарылбекке барып, базарлыкты берейин да, андан ары базарга жөнөйүн, деди энесине үйдөн чыгып баратып. Дем алыш күндөрү ал мал базарга чыгып, айылдаштарынын малын сатканга жардамдашчу. Ал кардарлардын тилин таап, көндүргөн жагынан алдына киши салчу эмес. Бейше өзүнүн ишин мыкты билгендиктен ушул кезге чейин эч ким сатып алган малына нааразы болгон жок. Ал өзүнүн базарындагы элемес, башка базардагы баасын дагы жакшы билчү. Кээде токмокко, торгартка же караколго алып барып сатууну сунуштаар эле. Көптөрү ал атаган баа боюнча соодалашып, баасын быча турган. Мындай кызматы үчүн акы алат, бирок жакын туугандарына бекер эле жардам берет. Кайбирде бир аз акча табыш үчүн өзүнө жаккан 1-2 уйду же жылкыны сатып алчу да, бир аз кармап туруп кайра кымбат сатып жиберчү. Бейше да башка айылдаштары сыяктуу эле эртели кеч колхоздо эмгектенип, базарга бош убактысында бараар эле. Үй бүлөсү чоң болгондуктан ага кошумча каражат абадай керектелери талашсыз. Анын үстүнө борбордо окуп жүргөн инилерине да жардам берип турчу. Бүгүн өзү бир кызыктай сезилип жатты. Ал Турсун менен кечээки жолугушкандан кийин уктабай таң атырган эле. Түнү бою ары бери оуналактап, түзүлгөн кырдаалдан чыгууга кандай жол табаарын билбей чабалактап чыкты. Ал өзүнүн андан аркы жашоосун Турсун жок элестете албайт. Аны ал жаман адатынан арылтып, сактап калыш керек. Эң негизгиси, ал жанында болсо болду. Ал эми апийимден аны кантип баш тарттыруунун жолун өзү табат. Ага сөз айтып, күйөөсүн таштап чогуу качалы деп айтыш керек. Бирок Жибек менен энесине кантип түшүндүрөт? Жибек чыр-чатак салбайт. Ал эми апасына түшүндүрүү кыйынга турат. Турсун чечкиндүү болуп, күйөөсүн таштап кете алат бекен? А балдарычы? Анын балдары буга көнүшүп кетеби? Анын бир туугандары балдардан башка үй бүлөдө жашашына жол бербейт болуш керек. Адамдар эмне мынча өздөрүнүн жашоосун татаалдантып алышат деп нааразы болуп кетти да, төшөгүндө ары бери оуналактап жатып. Эмне уктабай жатасың? Деп сурады аялы. Билбейм. Негедир уктай албайтам, деп жооп берди да тескери бурулду. Бейше эбак эле Турсунга чейин эле Жибекке муздап калган. Ал аялын эч ак сүйгөн эмес. Акыркы күндөрү аны көргүсү келбей калды. Айрыкча сырткы кебетесин көргөн сайын ого бетер кыжыр кайнай берчү болду. Жибектин саамай чачтары ак бубак басып кеткен эле. Аны жашырыш үчүн жоолукту алдына салынып алчу болду.
Ошондон улам анын ички бети ого бетер кичирейип кетчү. Жибекке көрө каттан башка эч нерсе кереги жоктой эле ички тышкы чарбасы жүрүп турса эле болду. Башка нерселер аны кызыктырчу деле эмес. Кандай кылалы деп кеңеш сурап калса, өзүң билесиң да кандай кылышты деп жооп берчү. Бейше кыжыры келгенде кагып жиберчү. Кээде ашыкча кеткенин сезип калып, ичинен өкүнүп калчу да, экинчи мындай кылбайм деп өзүнө сөз берчү. Бирок кайра эле баягыдай ороңдоп жибергенин өзү да байкабай калар эле. Аялы деле аны менен бактылуу жашап жатканы күмөндөй. Ал Турсун менен алгачкы жолу жолукканын эстеди. Ал менсинген, бой көтөргөн, өзүнө окшогон карапайым жигиттерге карап да койбогон кыздардай көрүнгөн. Бейшенин ошол кездеги кебетеси бир укмуш эмес беле? Ал өзүнүн ошол кебетесин ушул кезге чейин унутпайт. Кийгени атасынын шалбыраган жамаачы шымы, үстүндөгү эски тар көйнөгү, жылаңайлак бутундагы Кытайдан алган эски көлөчү. Албетте, ошол кезде элдин көпчүлүгү өзүнө окшоп кийинчү. Бирок жалтырап кулпунган жибек көйнөкчөн, кооздолуп боелуп, булгаарыдан тигилген жаңы өтүкчөн кыздын алдында ал өзүн өтө эле олдоксон, кембагал бир байкуш сезген. Ал буга чейин мынчалык сулуу кызды көрө элек болчу. Анын сулуулугу эсинде өчпөс нур болуп бекем сакталып калгандыктан, ал ушул жылдары кызды асманда жашаган кол жеткис периштедей элестетип жүрчү. Ушундай кол жеткис, алыс деп эңсеп жүргөн аял заты келип, аны менен сүйлөшмөк тургай көкүрөгүндөгү көйгөйү менен бөлүшкөнү ал үчүн таптакыр күтүүсүз болду. Турсунду ушундай абалга жеткирген акмак чал деп үнүн чыгарып, анын күйөөсүн сөгүп жибергенин байкабай калды. Бейше кышы бою Турсун менен жолуга албай жүрдү. Ал көлдүн жээгине көп эле келип жатты, бирок аны көрө албады. 2 айга созулган суук чилдеде аны мурдагыдай 1-2 сааттап күтө албай кайра үйүнө кетет. Канчалык тыюу салынганына карабай, баарына кайыл боло бир жолу үйүн көздөй жөнөдү. Короодо токтоп турган ат арабаны көрүп, Юсуф үйүндө экендигин билип кайра тартты. Андан кийин деле бир нече жолу Турсундун үйү тарапка барып жүрдү, бирок ар дайым ошол ордунда турган ат арабаны көрүп жүрдү. Алар кыш аяктайын деп калган кезде кайрадан кездешти. Турсун адегенде баласы ооруп калганын, андан кийин Юсуф көпкө сыркоолоп төшөктө жатканын, ошондон улам шайы ооп, эч жака чыга албай калганын айтып берди. Мен сени үйүбүздүн жанынан көрдүм, бирок сен тез эле кетип калдың, деди анын кучагында эркелеп. Сени аябай сагындым, оюмдан кетпей койдуң. Турсун, мага турмушка чык, мен сенсиз жашай албайм. Мен жан дилим менен макулмун, бирок балдарды кантебиз? Мен балдарымды таштап кете албайм. Юсуф мага балдарды эч качан бербейт. Балдарды ойлоп кам санаба, мен аларга кам көрөм, деди Бейше. Юсуф Ташкентке көчүп кетели дейт. Мен ага каршымын, бирок ал адатта менин оюм менен эсептешпейт. Эгерде көчүп кетсек, мен сенсиз алыста өлүп калам го жаным. Сен андан кетишиң керек. Ал оюнан айнып калса экен деп жаратканга жалынып жатам. Балким сезондо жакшы акча таап калса кеткиси келбей калар. Ардагым Турсун, биз дайым эле элден жашырынып жүрө албайбыз. Мен ушул жерге көп келем. Бирде болбосо, бирде көргөндөр шекшип деле калгандыр. Экөөбүз баш кошпосок, башка арга жок. Же сен мени сүйбөйсүңбү? Жаным, мени туура түшүнчү. Балдарым жөнүндө ойлосом, аргам куруп кетет. Юсуф мага аларды бере койбойт. Балдар мен жок жашай беришет. Бирок атасыз жашай алышпайт. Суранам, мени шаштырбачы. Сенин аялыңды жана балдарыңды кантебиз? Аларды каяка жибересиң? Эми алар менин үй бүлөм бойдон кала беришет. Мен сени экинчи аял кылып алам. Мен үчүн эң жөнөкөй чечим ушул. Сага эң жөнөкөйбү?
Мени экинчи аялың кылып аласыңбы? Мен макул эмесмин. Баарыбызды каякка батырмакчысың анан? Үйдө 2 бөлмө бар. Азырынча ошол жерде жашап турабыз. Анан жайында жаңы үй салам. Убактылуу боз үй тигип койсо да болот. Жок, мен буга макул эмесмин. Сен айткандай жашагыча, андан көрө чал менен жашаганым артык. Анда сен айтчы, кандай болсо дейсиң? Билбейм, деди да таарынган боюнча коштошпостон тез басып үйүн карай жөнөдү. Бейше мындан ары созууга болбосун. Бүгүн эле Жибек менен сүйлөшүү керектигин түшүнүп турду. Үйүнө келатып, коңшу көчөдө аңгырап бош турган үйгө баш бакты. Ал үй 1916 жылы Кытайда ич келтеден аялы экөө бирдей каза болгон атасынын бир тууган агасына тиешелүү эле. Ал киши 2 курдай үйлөнсө да балдары жок эле. Өспүрүм кезинде ат аны табарсыкка тээп, ошол себептен тукумсуз болуп калган дешчү. Үй 14 жылдан бери ээнсиреп турган. Ошого чейин эч ким аякка баш баккан эмес эле. Эшик терезелери жыгач менен кагылып, бекитилиптир. Бейше эшигин оңой эле ачып ичине киргенде сыз жыт мурдун өрдөп кетти. 2 бөлмөлүү үйдүн полу жыгачтан экен. Бирок аны кычыктарынан кылтыйып чыккан чөптөр каптап калыптыр. Куурап калган былтыркы чөп менен тең тайлашып өсүп чыккан быйылкы жаңы чөптөр килем болуп төшөлүп жатты. Бейше жердеги чөптөрдү жулуп, тамдын боорунан, шыпкадан жөргөмүштөрдүн желесин алып салды. Шашылышта калып кеткен эски төшөктөрдүн, кийим кечелердин калдыктарынын баарын чогултуп бир жерге үйүп койду. Коңшу үйгө барып, от тамызга алып келди да, андан соң үстүнө кургак чөптөрдү таштап күйгүздү. Бейше үйдүн ичине бир сыйра көз жүгүртүп чыгып, Жибекти бул үйгө көчүрүп келгенге чейин эмнелерди жасаш керектигине баам салды. Тез арада мешти кайра салып, дубалдарды шыбап коюш керек экен. Эскиси ар кайсы жерден урап түшүптүр. Анан шашпай сыртын жаңыртып шыбай берсе болот. Адегенде Бейше бул үй жашаганга ылайыксыз болуп калат го деп чоочулап аткан. Эми көңүлү тынч, аялын, балким аны менен кошо балдарын деле көчүрүп киргизип койсо болот. Бейше аялы менен ажырашып, аны башка үйгө көчүрө тургандыгы жөнүндө сөздү эртең менен Жибек экөө жалгыз калганда баштады. Жибек, мен сени менен сүйлөшөйүн дегем. Экөөбүз ажырашышыбыз керек. Мен асыл абамдын үйүн оңдоп түзөп берип, силерди ошол жака көчүрөм. Себеби эмнеде? Мен сага кайсы жеримден жакпай калдым? Кеп сенде эмес, менин өзүмдө. Мен башка аялды сүйүп калдым. Ким ал? Ким экенин өзүң жакында көрөсүң. Мен ушундай болоорун билгем. Ит экенсиң. Ал ызасына чыдабай, буркурап ыйлаган боюнча идиш аяк жууп жаткан кир сууну Бейшенин бетине чачып жиберди. Жиндисиңби? Эмне кылып атасың? Сени көрөйүн деген көзүм жок. Жибек көз жашын көлдөткөн боюнча артын карабай көлдүн жээгин көздөй чуркады. Айылдын четине барып, жалгыз түп тарактын түбүндө бактысыз тагдыры жөнүндө ойго чөгүп отурду. Ал адегенде ачууланып, өзүн сүйбөй калган күйөөсүн каргап шилеп баштады. Анан ортодогу жаш айырмасына карабай, ага башын байлап, аз эмес, көп эмес, 13 жыл бирге жашаган үчүн жүрөгүнүн тээ түкпүрүндө ыраазы болуп турду. Керимди өз баласындай өстүргөн үчүн ыраазы болду. Эгерде ошондо Кытайда Бейше аны үйүнө алып келгенге макул болбосо, ким билет, анын тагдыры кандай болуп кетээрин. Биринчи күйөөсү каза болгондон кийин Кудайдан күнү түнү өзүн жана 5 жашар баласын ачарчылыктан сакта деп жалынып ыйлап чыкканын эстеди. Ошондо жараткан Алла Бейшени бербеди беле? Ал өзүн дайыма татыктуу алып жүрө турган. Демек мен дагы татыктуу мамиле жасашым керек. Мен аны тынч эле кое берейин. Анын үстүнө балдарыма ата керек. Андай болгон соң уруш талаштын керегине. Кудайга шүгүр, 6 саным соо, колхоздо иштей берем. Азыр аялдар мурдагыдай эркектен толугу менен көз каранды эмес. Ал мезгил өткөн. Эгерде башка аялды сүйүп калса, мейли,
каалаган жагына кое берейин. Экөөбүздүн ортобуз баары бир мурдагыдай болбойт. Ушундай ойлорго чөмүлгөн жибек көйнөгүнүн жеңи менен көз жашын аарчыды да өзү көчүп бара турган үйдү көргөнү жөнөдү. Ал жактан бейшени көрөм деп күткөн эмес. Ал дубалдарды шыбап жатыптыр. Ага чейин эки бөлмөнүн ортосундагы эски мешти бузганы көрүнүп турат. Жибек үйдүн ичи тышын айланта карап чыкты. Жашаса болот экен деп ойлоду ал. Жасай турган жумуштары көп экен, бирок эч нерсе эмес, колдон келет. Жибек үйдү карап чыкканча бейше унчукпай иштей берди. Менин шартым бар, деди ал. Кандай? Балдар менен болот. Алар сенин жаңы катының менен калышын каалабайм. Сапар менен калсын? Жок, эч качан андай болбойт. Кыштан жаңы чыккан эл базарга деле барбайт. Сатуучулар деле бирин серин болот. Юсуф чайканасын ирээттеп жатты. Ашпозчу Алишер экөө сөөрүлөрдүн баарын жууп тазалап, мештерди ак топурак менен майлап чыгышып, төшөктөрдү, дасторкондорду жуудуруш үчүн чогултуп алышты. Канча кишиге даярдайын? Деп сурады Алишер. 30 адамга болот, деп жооп берди Юсуф. Көп эмеспи? Кечээкидей болуп калгандарын бекер таратпасак болду, деди ишенкиребей Алишер. Бүгүн күн кечээкиден жылуураак, эл көбүрөөк келип калышы мүмкүн. Болбосо тиги жесир салкынга берип коебуз. Байкуштар кышы бою жакшы эле кыйналышкан окшойт. Ушунча адамды тойгузуш деле кыйын. Баары шагырап эркектер болсо. Минтип отурсак жакында өзүбүз жакырланып кетебиз, деди Алишер нааразылана. Ач кадырын ток билбейт дейт. Эч качан ачка болуп көрбөгөн адам ачка адамды эч качан түшүнбөйт. Мына, мисалы эжем экөөбүздүн ачка калган күндөрүбүз көп эле болду. Кызыгы, менин балалык кезимдеги эсте калган окуялардын ичинен менин эң ачка болгон күндөрүм же аябай тойгон күндөрүм эч эсимден кетпейт. Анан дагы мени бир жолу болсо да аябай тойгузган адамды унутпайм. Жакуп деген адам бар эле. Ал мага көп жолу тамак берди. Ал мен 10 жашымда каза болсо да, мен ошол адамдын жүзүн кечээ гана көргөндөй унутпайм. Андыктан зыкымданбай жүр, Алишер. Сенин өзүңдүн балдарың жок экен. Ошол жетимдер эстеп жүрөр, деди Юсуф күлүп. Кышында Пишпекке барганда энелеш тууган агамды көргөм. Ал Ташкентте жашайт. Эгерде ал жакка барып калсам, жардам берем, деди. Ал жактан тандыр нан жазсаң да мындан көп табасың. Алишердин жашы 30-дан өтүп калган эле. Ал жергиликтүү өзбектерден болчу. Өңү сулуучумак, акчаны да жакшы табат. Ата-энесинин көзү өтүп кеткенден кийин чакан үйүнө ээлик кылып калды. Бирок эмнегедир үйлөнбөй жүрөт. Атасы ал өспүрүм кезинде эле көз жумуптур. Энеси кийинчерээк эле каза болду. Алишер Юсуфту Ташкентке барып, бирге соода сатык кылабыз деп азгыра баштады. Юсуф өзү деле ушундай ойдо жүргөн, бирок Турсун аны уккусу жок эле. Кандайдыр бир чечим кабыл албаса болбой калды. Эгерде бир айдын ичинде соода жакшы жүрбөсө, жаздын аягын күтпөй эле кете бериш керек деп ойлоп жатты ал ичинен. Жаз жамгырлуу башталды. Аба ырайы алар менен шакаба чегишип жаткандай эле. Эртең менен күн чайыттай ачылып, аба ырайы ачык болчудай көрүнөт. Ачык аба ырайы болот экен деп кубанган эркектер сабиздерин, эттерин туурап, төшөктөрүн салып, аш демдегенге камына башташат. Бирок 1-2 саат өтпөй тоо тараптан капилет кара булут каптап келет да жамгыр төгүп жиберет. Таптакыр отуруп калбайын деген Юсуф аба ырайы турукташмайынча ишин токтотуп койду. Бирок дагы 2 жума күтүүгө туура келди. Юсуф ары бери ойлонду да чайканасын сатып, үй бүлөсү менен Ташкентке көчүп кетүүнү биротоло чечти. Алишер чайкананы сатып алуучу кардарды тез эле таап келди. Юсуф балдарына керектүү нерселерди сатып алып, арабасын оңдоп, Ак Ташка кайтып келди. Үйүнө жакын калганда кайнатасына жолугуп калды. Сен эмнегедир эрте келдиң го? Баары жайында элеби? Деди Адыл Юсуфту көрүп. Ишим такыр жылбай койду. Жаан-чачындын айынан 1 ай ишсиз отурдум. Азык түлүк кымбаттап кетти. Элдин көбү ашты мындай кой.
эти жок күрүчтү да сатып ала албай калды. Жарма талканды алганга гана кудуреттери жетет. Айлам кеткенде такыр отуруп калбайын деп чайканамды сатып жибердим, деп даттанды Юсуф. Сарсанаа болбо, Юсуф. Балким колхоздон ылайыктуу жумуш табылып калар. Менден кайдагы дыйкан чыкмак эле, Адыл. Мен соода сатык кылганды гана билем. 5 жашымдан бери ошол иш менен алектенип келатам. Колхоз сага жер бөлүп берет. Аны баарыбыз жалпылап иштетебиз. Андан да оор жумушту аткарганбыз. Муну да жайгарабыз. Эң негизгиси сен ары бери эле көчүп жүрө бербей, бир орунда отурукташып калышың керек. Рахмат, досум. Сенин сунушуңду баалайм. Бирок мен үй бүлөм менен Ташкентке көчүп кетүүнү чечтим. Койсоңчу, Юсуф, ал эмне дегениң? Азыркы урагыбызда тобокелге барганда болобу? Эч жака кетпейли кой, кыйналып каласың. Ушул жерде эле кала бер. Кудайга шүгүр, үстүңдө үйүң бар дегендей. Адыл, ал күчүм бар кезде балдарымды бутуна тургузушум керек. Мени айнытпа, андан көрө кызың менен сүйлөшүп, аны көндүр. Ал жактан бутума туруп кетериме ишенем. Мени билесиң да. Турсун кыздары менен үйүнүн жанында бирдеме кылып жүрүптүр. Ал анча-мынча жашылча айдагысы келип, эрте жазда идиштерге уругун салып, үйүнө коюп койгон эле. Амина экөө Үрүмчүдөгү Акрамдын кылгандарын эстешти. Үрөн өнүп чыкканча үйдүн жанындагы жерди тегиздеп казып, даярдап коюшкан. Бүгүн өнүп чыккан көчөттөрдү жөөктөргө отургузуп жүрүшүптүр. Иш илгери, силер азамат турбайсыңарбы? Силердин уругуңар өнүп чыгаарына көзүм жетпей жаткан, деди Адыл кубанып. Сиз да келип калдыңызбы? Турсун таң кала күйөөсүнө кайрылды. Күйөөсү ооба дегендей баш ийкеди да үйдөн чуркап чыккан Юнустун бетинен өөп, экөө атты арабадан чече башташты. Амина, жардам берчи, деди да Юсуф кызынын колуна аттын жүгөнүн карматты. Амина атты сарайга алып барып байлаган соң кайра келип арабадагы буюмдарды үйгө ташый баштады. Түшүнбөдүм, сиз караколго эми барбайсызбы? Кызы арабадан түшүктөрдү алып жатканын көргөн Турсун күйөөсүнө суроолуу тиктеди. Ооба, мен чайкананы сатып жибердим. Такыр пайда болгон жок, деп жооп берди Юсуф. Турсун ойго батты. Юсуф болбой эле бул жерден кетүүнү чечкендигин дароо түшүндү. Бирок унчуккан жок. Ал күйөөсүн аяп турду. Күйөөсү бул жактан соодасы такыр жүрүшпөй калганына кападар эле. Кеп күйөөсүндө эмес, кеп бүтүндөй өлкө сазга баткансып турган баш аламандыкта эле. Жалпы элге тиешелүү нерселердин баары азыр алардык эмес болуп калды. Жердин баары элге таандык дешет. Эл деген ким өзү? Эл бул менин ата-энем, бир туугандарым жана башка айылдаштары эмеспи? Андай болгон соң алар өздөрү өз жеринде өстүргөндөрдүн баарын текши бөлүп берүүгө тийиш эле. Бирок андай болгон жок. Колхозчулар жыйнаган түшүмдөн кичине эле өлбө жаным өлбө дегендей бир аз эле берип коюшат. Биз бул жерде болгондон кийин биз да буларга окшоп өп-чап турмушта тое жебей жашашыбыз керек. Балдар ушундай жашоодо жашашын каалайбы? Жок, каалабайт. Балким Юсуфтуку туурадыр. Ташкентте же Бухарада бул жерге караганда турмуш оңолуп, жакшы жашап кетишер. Турсун атасын үйгө кирүүсүн өтүндү. Ал кете берейин деди эле, бирок лагман даярдалып жатканын укканда дароо макул болду. Жаңылай дуңгандардын бул тамагын жасаганды билгендиктен аны жакшы көрүп жей турган. Кечки тамак убагында көчүү тууралуу сүйлөшүп жатышты. Юсуф дагы бир араба сатып алалы деди эле, бирок Адыл оокат ашын салганга өзүнүн эски арабасын эле оңдоп алгыла деп сунуштады. Ташкентке барып жайгашып алгандан кийин сатып жиберсеңер, анча-мынча болсо да акча тыйын болуп калат. Эх, мурдагыдай болгондо атымды бермекмин, деди ал өкүткө батып. 10 күндүн ичинде көчүүгө даярданып, көчүп кетишмей болду. Адыл эртең бирөөнү таап, коштошуп кетиши үчүн Самаганга кабар бердирерин айтты. Ошол күндөн тарта Турсундун тынчы кетти. Адегенде тагдырына баш ийип, анын ордун күйөөсүнүн, балдарынын жанында деп чечти. Бирок убакыт өткөн сайын айласы куруп,
мүнөт сайын өзүнүн чечимин өзгөртүп жатты. Мен аны унутушум керек. Мен өзүмдү керт башымда эле ойлобой, балдарымдын бактысын ойлошум керек. Балдарымдын бакубат жашоосу мен үчүн баарынан кымбат деп ойлойт да, анан кайра эле мен Баңгизатка берилген адаммын. Юсуф мен менен кетсем өлүп жок болом. Бейши гана мага жардам бере алат. Ардагым Бейши, мен сенсиз жашай албайм деп ой кыялында өзү менен өзү сүйлөшүп, талашып да, урушуп да жатты. Кетээрге 3 күн калганда Юсуф иштери менен бир жакка кеткенин көргөн Турсун көлдүн жээгин көздөй жөнөдү. Ал жактан Бейшени көрүп, көргөн көзүнө ишенбей туруп калды. Бейши, биз акыркы жолу көрүшүп жатабыз. 3 күндөн кийин Ташкентке көчүп кетебиз. Сени менен коштошконум мага кандай оор экенин сен элестете да албайсың, деп Турсун көздөрүнө жаш алды. Мени ук, Турсун. Мен энеме жана жибекке үйлөнө турганым жөнүндө айттым. Алар үчүн ылайыктуу үй таап койдум. Жакында жибек кызым менен өзүнүн баласы менен көчүп кетет. Экөөбүз баш кошууга тийишпиз. Кетпе. Өмүр бою өкүнүп кала турган ишти жасаба. Сен каяктан билесиң, Бейши? Балким мен кетпей койгонум үчүн өмүр бою өкүнүп калбайын. Балдарым мени менен кошо калбайбыз дешсечи. Кыздарым эс тартып чоңоюп калышканын эсиңден чыгарба. Алар өз алдынча чечим кабыл алышып, атасын тандайт болуш керек. Сен азыр аны так айта албайсың. Кыздар дайыма энеси тарапта болушат. Сен балдарды эне атаңдыкына убактылуу жашап тур де. Анан кандай мүмкүнчүлүк болсо эле дароо өзүбүзгө алып алабыз. Коштошуп жатып кошумчалады. Асылым менин, экөөбүз сөзсүз бактылуу болобуз. Бүрсүгүнү кечинде сени ушул жерден күтөм.